Кече күнү массалык маалымат каражаттарына чыккан Элеман Карбышактын билдирүүсү боюнча төмөндөгүлөрдү билдирүүнү туура көрүп атабыз. Анткени бул жол өзүңүздөр билгендей Касымбеков көчөсүнөн баштап Разаков көчөсүнө чейинки кошумча альтернативдүү жол боюнча маселе болуп атат. Экинчиси бул жердеги жолго тоскоол болгон ушул контейнерлер, андан кийин жолго кирип чыгуу маселеси боюнча. Бул жерде биринчи маселе жолду бүгүн кече күнү проекттилер даяр болуп туруп, сечениясы көрсөтүп, жол уже башталды. Жол 2 полоса болот. 3,70-тен 2 полоса, андан кийин 2 полоса парковочный место и обочина деп коет. Ушул башты мындай айтканда 4 полоса болуп эсептелет. Башынан аягына чейинчи бул кошумча жол болуп эсептелет. Жолдун курулуш иштери бүгүн азыр техникалар келип, тез жактан Разаков көчөсүнөн башталып атат. Ал эми бул контейнерлерди биз жетекчилик менен сүйлөшкөндө жолду баштасаңар биз толугу менен алып беребиз деген. Азыр биз жолду баштадык. Бүгүн кечке маал ушу электр энергияларын үзүп туруп, бул бүгүн кеч алып бере турган болушту. Уже сүйлөштүк, бүгүн кеч алып беришет. Ал эми бул жактагы жогорудагы контейнер пискоблок менен урулуп, навес боюнча айтсак, бул навес бул биздин долбоорго кирбейт. Бирок ал жерге кирип чыккан заезди биз бере албай калабыз. Анткени жолдун көп мындай аралыгын ээлеп калып атат.